Карма баш айланып жигип түшөт. Ошондой сезилип атат. Ошто канализация казып жатып, топурак басып калган 18 жаштагы жигит куткарылды. Окуя кечээ Абдуллаев көчөсүндө түшкө жуук орун алган. Жерине 4 куткаруучу тартылып, 1 саат аралыгында топурак алдынан чыгарышкан. Баланын баш териси сыйрылып, Ош облустук ооруканасына жеткирилген. Абалы орто деп бааланууда. Уже нарактан көчүп келаткан билинип калганда эле мен уже бияктан даярданып, баягы башымды ылдый кылып эле кол менен сазданып калдым да, баягы аба кысылып калбасын депчи. Анан бул жактан казып чыгарып алышты. МЧС келди, тез жардам келди. Колдон келишинче эле батты чыгарышты. Где-то бир бетиме бир 5 минутта ачышты да, калган жагым 1 сааттын ичинде чыкты. Каралган, баары деле каралган. Башыда каска бар болчу. Формам бар эле, монун 3 буйунда куртканы сыртынан кийип алган болчу форманычы. Куткаруучулар топурак астында калган баланын алгач бетин ачып, кычкылтек баллон аркылуу дем алдырып турушкан. Дээрлик 2 метрден ашуун терең чуңкур болгондуктан баланын денесине зыян келтирилбей, атайын шаймандардын жардамында куткарылган. Медициналык тез жардам алып кетишиптир. Экинчи бала аты 2005-жылкы бала экен, 2006. Ушу белчесинен топуракка батып калган экен. Аз-маз аба жетишпей, биз барганда дароо эле жумушка кириштик. Биздин негизги максат ал жерде эч кимге көңүл бурбай, өзүбүздүн ишибизди тыкан кылып, эптеп, аракет кылып, ошо жараныбызды куткарып калуу. Дем алуу ал бала менен сүйлөшүү жакшы эле болду. Кудай кааласа тынччылык, аманчылыкта алып чыгып алдык. Ал бала деле ыраазы болду окшойт бизге, Кудай кааласа. Статистика боюнча адам өмүрүн сактап калуу бул 3-үчүсү, өз өмүрүнө кол салуу боюнча 2 факт катталган. Адамдар куткарылган. Куткарылган жаран канализация казылып өтүүчү жерден кокустан түшүп кеткенин айтат. Коопсуздук үчүн тиешелүү формасы да болгон. Ал учурда Кухилал компаниясы көчөгө канализация киргизүү иштерин аткарып жаткан. Анда келишимдик негизде 1 айдан бери туугандары менен кошо иштеп келишкен. Жакындары окуяны кокустук катары баалап, эч кимге туусу жок экенин айтат. Кокустук болуп калды бул жердечи. Кокустук болуп калгандан МЧСтин жардамы келди. Өз убагында жардам беришти. Анан больницага келдик, азыр ранасы жеңил. Мээсине, башка сөөгүктөрүнө зыяндуулугу жеткен эмес, ичери сынган эмес, болгону ошо кичине сыйрылган жери бар. Калган жагы жакшы. Канализациянын трубаларын тартып атканбыз, бизде 4 жумушчубуз бар эле. 4 жумушчу балабыз бар эле. Мен менен кошулуп 4-төбүз. Компаниянын названиясы Кухилал деген название ошондой. Эми ал менен келишимдин негизинде биз иш алып барганбыз. Ошондой болуп калган. Ага катар дагы бир жаранды топурак басып калган. Ага жергиликтүү тургундар көмөктөшүп, өз учурунда жардам көрсөтүшкөн. Учурда бул окуя боюнча атайын комиссия түзүлүп, териштирүү иштери башталыптыр. Анда коопсуздук эрежеси канчалык сакталган текшерилет. Ал негиздүү Абдуллаев көчөсүндөгү курулуш иштери токтогон. Кече барылган ушу на месте происшествия барылып туруп, ол казылган жерлер уже көндүрүп салынган на месте. Бирок эмнеге дегенде олар документи бүтө элек деле баштап салган иштерди. Ош шаардык милициясында жыл баштан бери эле курулуш учурунда орун алган 5 факты катталган. Мындайда окуя кокустук катары катталгандыктан иш кыскарып кеткен учурлар жок эмес. Курулуш аймагында иштеген жумушчулардын сөзсүз түрдө башында каскасы, атайын кийими болушу керек. Бирок мындай талап көпчүлүк курулуштарда сактала бербейт. Алмагүл Эрке, Байгызы, Мирбек Конобаев, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.